Бул нерсе, бул жагдай каяктан келди? Бул 75 киши бул жагдайдын автору эмес. Арасынан болушу мүмкүн. Ким автору? Автору конституцияны жазып, конституциянын акыркы концепциясын кабыл алган. А бирок антейин десең, алар деле эртең чыгып интервью берип айтат. Макул, биз конституциялык концепцияны сунуштадык 2 этапта. А бирок ошону кабыл алган ким десе акырында эл болуп чыгат да. Дагы көрдүңүзбү? Ошон үчүн конституциялык укук бул өтө татаал тармак. Бул жерде жалпы коомчулук баары кошулат да. Кошулат. Мисалы, кээ бирлер айтышы мүмкүн, мен бул конституцияга добуш бербегем. Сен Кыргызстандын жаранысыңбы? Биометрикаң барбы? Шайлоого келе албадыңбы 2021-жылы? Же келбедиңби? Кимдин жоопкерчилиги? Бирок Татыбай байым, андай айтсак, анда эч ким күнөөсүз болуп калат. Акырында биз азыр сиздер менен жоопкерчилик кимде деп эле суроо берип атадык адамдарды. Бирок күнөөлүү ким деген суроого жооп бере албайбыз да. Биз сиз менен сот эмеспиз, же тергөөчү эмеспиз да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мен айтарым, биз эми дискуссия кылып атпайбызбы? Мен ойлогонум боюнча, эгерде бул кишилер чыгып жанагындай жагдайларды кылбай, депутаттар интрига кылбай, берки юрист саясатчылар медиага чыгып алып коюп ушуну өткөрүш керек дебегенде, Конституциялык сотко такыр эле мындай обращение кылбай эле коюш керек болчу да. Өз мөөнөтүндө өтмөк, январда тынччылык болуп эле мыйзамдын чегинде эле болмок да. Ошон үчүн кандайдыр бир күчтөр бар. Бул жактан бир шанс чыгып атат, бул президентти кулатып туруп, башка бирөөнү эметелик. Шанс болуп атат, бул эки достун ортосунан от салып туруп, булардын достугун жок кылалы деген кандайдыр бир күчтүн кызыкчылыгы бар, факт болушу мүмкүн. Биз ошон үчүн юрист катары дагы айта кетишибиз керек. Эмне үчүн мыйзамда белгилүүлүк бул өтө керектүү принцип. Бардык нерсени так жазыш керек жана алдын ала ойлонуп жазыш керек. Ооба, Конституцияда көп нерсе концептуалдуу нормалар кирет. Бирок мөөнөттөр бар да. Мисалы, соттордун мөөнөтү каралган, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын мөөнөтү каралган, Мен оюңузду түшүндүм. Демек, кандайдыр бир ойлор бар болду. Ошол 5-6 жыл мурда Конституцияны жазып атканда, ушул мөөнөтү келгенде, ушул кандайдыр бир лазейка болот деген мындай. Ал убакта түшүнбөсү мүмкүн, бирок акыркы жылдары түшүнгөндөр бар да.